Бул жай ооруканада көз жумгандарды кабыл алуучу өлүккана. Мында жалпы 9 айдын ичинде 300дөн ашуун өлүк союлуп, экспертизага алынган. Жансыз денени ачуу жакындардын уруксаты менен гана ишке ашат. Көп учуру маркумдун өлүмүнө шек жаралган учурда экспертизага берилет. Туган уругу, жакын туугандары скритеге уруксат бербесе, скрите кыла албайсыз, жарып текшере албайсыз. Себеби сотко бере турган болсо мыйзам бар да. Закон боюнча, мыйзам боюнча скрите только согласие родственник, туугандары уруксат берген учурда дагы скрите кылсаңыз болот. Келген сүт мед эксперттери менен совместно иштейбиз. Анча-мынча диагноз боюнча, же инфекционный оорулар боюнча, мисалы ковид учурунда кош иштедик. Анда мисалы үчүн массивий ДТП болуп калышы мүмкүн. Бир көп адамдар кайтыш болуп калса, ол учурда ошо мыйзам жол берсе керек, тергөөчүлөр келет, ошол учурда скрите кылынат. Ал арада киши колдуу болбогон өлүктү союга каршы мыйзам сунушталды. Мыйзам долбоорун депутат Лейла Лурова демилгелеп, коомдук талкууга койду. Буга чейин өлүмдүн себебин аныктоо үчүн патологиялык экспертиза маркумдун жакындарынын уруксаты менен дайындалып келген. Депутат бул бюрократиялык норманы жокко чыгаруу керек деп эсептейт. Адам көз жумгандан кийин жакындары кайгыга батып, кабыргасы кайышып турганда түрдүү бюрократиялык аракеттерди ойлонгусу да аларга убакыт короткусу да келбей калат. Ошондуктан маркумдун киши колдуу болуп өлгөндөн шек сыналбаган учурда патологиялык анатомиялык союу жүргүзбөгө мүмкүнчүлүк берүү керек. Жансыз денени кесип экспертиза жүргүзүү менен бир топ кылмыштардын бетин ачууга жол берет. Өзүнө өзү кол салганда, асынып алганда же ооруканада каза болгон учурларда, алда болсо жакын туугандарынын макулдугу менен жүрөт. Ал эми сунушталып жаткан мыйзамда зордук, зомбулук менен өлүмгө шектелген учурда гана экспертиза дайындалат. Биздин правоохранительный органдарга эгер туугандары жазып берсе, биз шек санаган жокпуз десе, анда маркумду сойгөйлөп бергенге мен дагы каршы эмесмин. Ал эми динде өлүктү союга карата тыюу бар. Муктаждык жаралган учурда ага уруксат берүү да олуттуу маселе катары каралат. Деген менен медицина кырдаалга жараша буга баш ийбейт. Шарият мыйзамына келе турган болсок, бирөөнүн денесине себепсиз кол тийгизүү бул арам болуп эсептелет. Себепсиз кол тийгизүү. Мисалы, ал жерде ар бир адам өзүнүн денесин дайыма жашыруун, өзүн мындай жашыруун кармаганды жакшы көрөт. Адам өлгөндөн кийин денеси ал анын тулку бою, анын абийири ошол жерде сакталышы керек да. Өлүккана, ооруканалар менен сот медициналык мекемелеринин алдындагы адам өлүгүн сактай турган жай. Өлкөдө көпчүлүк мейитканалар оңдоого муктаж болуп келет. Алмагүл Эркебай кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.